чую. Erkinlik! Erkinlik! Erkinlik!
Құрметті акция қатысушылары, дистанция сақтағанда болушынша әрекет қылыңыздар. Уважаемые участники, еще раз напоминаем о физической дистанции. Просим максимально выдержать. Антинародные законы. Кричим все. Вето! 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 Вето!
закона! Нет кворума, нет закона! Нет кворума, нет закона!
ошондон токтойло. Келишибиз менен. Ошондойча дистанция нормальнее. Давайте, у нас сейчас есть отличная возможность показать нашим согражданам, всему миру, как кыргызы умеют отстаивать свои права. Это правда? Это правда? Соблюдаем дистанцию. Если можно, 2 шага чуть дальше. Руки на расстоянии, физическое расстояние. Нас будут снимать. В любом случае, квадрокоптеры будут снимать, чтобы сверху, когда снимали, чтобы мы увидели и гордились собой. Какие мы осознанные граждане своей страны. Келишибиз менен биз азыр программаны улантабыз. Можно все вместе? Руки в сторону, пожалуйста, друзья, просьба. Мы так кричим о свободе, мы так кричим о наших мечтах, о свободной стране. Но свободная страна возможна только там, где живут осознанные, проснувшиеся граждане. Поэтому, ребята, те, кто пришел, левую руку, правую руку на расстоянии вытянули, пожалуйста. И назад развернулись вот таким образом. Назад развернулись, чтобы по бокам тоже было пространство. Это не самолет, это не учебный полет. Это свобода выражения гражданского мнения. Начнем с гимна. Да. Гимн в этом спектакле. Живую споем. Асказоп талалар элибиздин сансыз кылым сактап келди алгалай бер азаттыктын өркүндөй бер өз тагдырың колуңда. Колчалар болсун! Жашасын эркин Кыргызстан! Друзья, я думаю, каждый из вас сегодня горд и счастлив, что он не остался в стороне, что он принимает активное участие в жизни своей страны. Мы родились свободными, и никто нас не сделает рабами. Это дарованное нам Богом и нашей Конституцией право. И жалкая кучка продажных фейковых депутатов не смеет указывать нам, когда нам открывать рот, а когда его закрывать. Вы согласны? Друзья, к сожалению, из-за нашей гражданской пассивности мы получили самый позорный, самый конченый, не побоюсь этого сказать, слово, парламент. Вы согласны? Друзья, поверьте мне, в нашей стране пока еще есть демократия. И наш гражданский долг, наша обязанность перед самими собой, перед нашими детьми, перед будущими поколениями оставить им свободный Кыргызстан. Вы согласны? Мы не позволим, чтобы они жили в стране рабов и безмолвных баранов. Вы согласны? Да! Все в наших руках. Как сказал древнегреческий философ Платон, власть злодеев – это результат гражданской пассивности. И мы не допустим власти злодеев в нашей стране. Не допустим! 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 Гульшат Асылбаева кетсин! Гульшат Асылбаева кетсин! Гульшат Асылбаева кетсин!
Теперь, друзья, я буду говорить раз, два, три, а вы говорите: Гульшат, уходи. Раз, два, три. Гульшат, уходи. Раз, два, три. Гульшат, уходи. Раз, два, три. Гульшат, уходи. Долой фейковых депутатов. 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 Biz fake emezmiz. 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 Мы не фейки. Мы не фейки. Мы не фейки. Мы не фейки. Құрметті мекендештер, азырқы біз тұрған жер бұл Қырғыздың құтты жері. Ар жағымызда бізге жөлек болып манас атауыз тұрады. Мына ошол аянта мындан бир канча жыл мурун биздин жигиттерибиз өмүрлөрүн аяшкан эмес. Мен ал нерсени апелляция кылуудан алысмын. Мен болгону качанкыга чейин биз чыркырап, чырылдап, митингден башка ишибиз жок болгонсуп ушака келип өзүбүздү угузабыз. Качанкыга чейин, туурабы? Элдин үнүн ушул интернетке жок деп атат, интернетти чектеп атат. А элдин үнү интернеттен жетпегенде түйүнө жетпейт боюнуз, чынбы? Ай үйдүн, ак үйдүн түйүнө келебиз. Кат жазга дейт, кат жазабыз. Элдин уккула дейбиз. Бизде эч ким укпайт, уйкусу да келбейт. Ошон үчүн биз ойгонушубуз керек. Биз өзүбүздүн укугубузду талашкан менен биргеликте өзүбүздүн жарандык милдеттерибизди так аткаралы. Макулсыңарбы? Биз эркин жаранбыз. Биз эркин жаранбыз. Биз эркин жаранбыз. Биз эркин жаранбыз. Мен азыр 1-2-3 силер күч кимде? Күч элде. Ошон үчүн элибизде күч деп кайталап бериңиздер, биздин үндү уксын. 1-2-3 элибизде күч. 1-2-3 элибизде күч. 1-2-3 элибизде күч. 1-2-3 элибизде күч. Урматтуу мекендештер, келиңиздер. Азыр эле биздин жаныбыздан мына 103 кызматкерлери өтүп кетти. Биздин мамлекет ушунча айдан бери дүйнөлүк апат пале менен алып урушуп келаткан медиктерди сыйлай алган жок. Чынбы? Биздин мамлекет элди коргой турган милицияны коргобой туруп кордой салды. Чынбы? Блокпосттордо жигиттер суткага ачка жатты. Чынбы? Эл аларды бакты. Чынбы? Чындык кимде? Чындык элде. Чындык кимде? Чындык элде. Чындык чындык кимде? Чындык элде. Ушуну угуңуздар, урматтуу биздин бүгүнкү коопсуздук сактап аткан кызматкерлер, биздин медицина кызматкерлери. Биз сиздерге кол чабуу менен, дагы бир жолу кол чабуу менен терең таазим этебиз. Бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, жогоруда айтылгандай 30 жыл аябай жакшы чейинибизге кирип алып уктадык. 30 жыл бизди болушунча чимирилтти. 30 жыл действительно комада жаттык. Ойгонгон жокпуз, ойлонгон да жокпуз. Азыр мына ушунча жыл өттү. Ойлонгонго дагы, ойгонгонго дагы убакыт келип жетти. Ойлондо, ойгонго дегенде бул элди жаман бир пикирге түртүбөз. Бул тескерисинче элди консолидация кылуу, элдин пикирин бир жерден чыгаруу. Мына жакта турган бирөө дагы акча үчүн, бирөөнүн саясий күчү үчүн келген жок. Мына жакта келген адамдар чындап элдин оозундагы сөздөрдү сүйлөп атабыз. Бул чынбы? Элдин оозундагы сөздөр. Ошондуктан биз эркин элбиз. Биз эркин элбиз. Катыра, биз эркин элбиз. Биз эркин элбиз. Биз эркин элбиз. Биз эркин элбиz. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз. Ойлон кыргыз. Ойлон кыргыз. Ойлон кыргыз. Чоң рахмат, калчалар болсун. Молодцы. Друзья, очень символично, что мы стоим. Друзья, поддерживайте! Все, кто на машинах, посигнальте!
Signal berip koyuңuzдар, мекендештер. Друзья, неужели вот это все не говорит о том, что мы против этого закона? Неужели это все фейк? Это не фейк, вы согласны? Мы не фейк! Мы не фейки! Мы не фейки! Мы не фейки! Biz fake mespis! Biz fake mespis! Biz fake mespis! Друзья, когда мы узнали, что эти 30 продажных депутатов, чепчутатов, чимкириков, называйте как хотите, честно говоря, мне трудно подобрать подходящее определение этим конченным людям. Вы согласны? 6 миллионов человек 5 лет страдает от их деятельности. Вы согласны? 6 миллионов человек 5 лет не знает, как заткнуть им рот. Вы согласны? Давай депутатов! Давай депутатов! Давай депутатов! Давай депутатов! Друзья, после того, как мы узнали, что и то это стало возможно благодаря одному депутату, который сказал о том, что за нашей спиной собирается принимать этот законопроект. Когда мы об этом узнали, в очень короткие сроки мы вышли и высказали свое мнение против этого законопроекта. За несколько часов, за очень короткое время, тысячи и тысячи людей, не фейковых, оставили свои комментарии под постом Гульшат Асылбаевой, чтобы она отозвала законопроект. Но они наплевали на наше мнение. Это фейковые депутаты. Они не отражают волю народа. Они продажные депутаты. Продажные депутаты! Продажные депутаты! Продажные депутаты! Когда они проводили общественные слушания, для чего проводятся общественные слушания? Для того, чтобы узнать, что думает народ о данном законопроекте. Мы им дали понять, что мы против. Никогда не было такого огромного количества людей, которые выступали против. Они наплевали на все пункты принятия законов, начиная общественными слушаниями и заканчивая кворумом. Они открыто смеялись нам в лицо, когда принимали этот законопроект. Спикер видел, что в зале сидит 30 депутатов, и он смеялся, говоря: выключите компьютеры неприсутствующих депутатов. Он прекрасно видел, что в зале нет кворума. Позор! 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 Они смеются, они глумятся. И все это делается на показ. На наши деньги! На наши деньги мы содержим этих паразитов, кровопийц. Они сосут нашу кровь 5 лет. Дармоеды! Ничего хорошего они не сделали. Мы устали отбиваться от них. Им осталось совсем чуть-чуть. И за это короткое время они хотят окончательно сдавить удавку на нашей шее, чтобы завтра мы проснулись бесправными людьми, с которыми можно делать все, что они захотят. После первой реакции, после журналистского расследования, когда мы все убедились в том, что из страны выводятся колоссальные суммы и деньги, они наплевали на общественную реакцию, на свой народ. Они признали журналистов, которые проделали колоссальный труд и доказали вывод. Они признали вывод. Журналисты доказали вывод огромных средств из нашей страны. Но они наплевали на все и в конечном счете признали виновными журналистов. Это беспредел!
Беспредел! Беспредел! Беспредел! Құрметті мекендештер, азыр мен сіздерден дағы бір жолы сұранып кетейін. Бүгінгі митинг шындап ең жоғарғы үлгіде болсын десек, анда барған сайын бірімізге жақындашып жатамыз, түсініп жатам, қаншада бір туғанбыз, бір жарандың, бір мемлекеттің жарандарымыз. Бірақ сұраныш физикалық дистанцияны сақтап беріңіздер. Я еще раз вас очень убедительно попрошу, чтобы мы соблюли физическую дистанцию. Те, кто в тени стоят под деревьями, тоже, вот, если можно, размахните руки вширь, вот так, вот так, вот так, вот так, пожалуйста, дистанцируйтесь. Я понимаю, сейчас становится жарко, не только ызық болуда тайбай. Ошондуктан мен уже ызықта сіздерді көп қармалайбыз. Болғаны бүгін біз айта тұрған негізгі талаптарды угузалы. Біз кече жақында, ошол өткен аптада кабыл алынган биздин оюнча, элдин оюнча антиэлдик мыйзамсыз мыйзамдарды, кворуму жок кабыл алынган мыйзамдарды артка чегиндирүүнү суранабыз. Туурабы? Кворум жок, мыйзам жок. Кворум жок, мыйзам жок. Кворум жок, мыйзам жок. Урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү талаптардын дагы бир эң негизгиси бул Кыргыз Республикасынын президенти, легитимдүү эл шайлаган легитимдүү президенти Сооронбай Шаропович Жээнбеков. Урматтуу президент, мынауынча келген қалың ел, сізден башка элдин үнүн угузуп, үйдөгүлөрдүн сөзүн ушакка алып келип, өзүнүн жарандык позициясын билдирип, кече кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзамга вето! Мыйзамга! 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 Биз эң биринчи кадам катары биздин президент элдин үнүн укса, биздин президент элине жакын болом десе, анда анти-элдик, анти-улуттук мыйзамдарга вето койсун. Мыйзамга! 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 Урматтуу мекендештер, азыркы тапта биз ар жакта кичине аркараак чагыңыздарда эркин микрофон деген баннерди илгенбиз. Бүгүнкү чогулуш бүтүп аткан соң сиздер келиңиздер, биз менен эл. Колчалар болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда мамлекетибизде үйүлүп, чөмөлө болуп, чөптөлүп, көбөйүп калган маселелерди айта берсек, бул жакта бир күн, эки күн чубалап турсак дагы айтылып бүтпөйт. Себеби ал проблемалар, маселе көйгөй эрегейсиз зор. Ар бирөөбүздүн өз көйгөйүбүз бар. Бирок азыркы тапта Кыргызстандын бир гана табияты калды, адамдык ресурстар калды, жана сөз эркиндиги калды. Бүгүн дагы бир жолу биз айтабыз мына бардыгыңыз алдыңыздарда, бүгүнкү чогулуш эч кимдин инициативасы эмес. Бүгүнкү чогулуш элдин үнү. Бүгүнкү чогулуш элдин үнү. Элдин үнү угулсун. Элдин үнү угулсун. Элдин үнү угулсун. Элдин үнү угулсун. 1, 2, 3 elimizde. 1, 2, 3 elimizde. 1, 2, 3 elimizde güç. 1, 2, 3 elimizde güç. Kolçalar basın. Em oylangan Kırgızstandın çınıgı patriotları. Distansiyanı saqtayız. Бүгүнкү митингден кийин биздин артыбызда bir мусор калбайт. Себеби өзүнүн мамлекетин сыйлаган жаран биринчи болуп салык төлөйт, анан мусор жыйнайт. Чынбы? Друзья, осталось, вот я хотел бы обратиться к нашему президенту. Сооронбай Шарипович, а будем ли обращаться к вам, уважаемый или нет, зависит от ваших дальнейших действий.
Надежды на продажу фейковых депутатов нет. Митинг болуп аткан экен, ошо Но микрофон осталось слово за вами. Все нам говорят, что это ваша инициатива. А что Ар кандай Курчатов жетекчилер создала, это только Раушан ваши Жээнбеков, слова. Садыр Жапаров деген бир Мы в канча это не верим. экс депутаттар камакта отурат. Мы Мына надеемся на то, элдин үнү ошого жетеби деп мына эл чогулуп фейковых продажных депутатов ушундай митинг кылып атат. Биз ошого каршыбыз. Мен бүгүнкү тынчтык маршына өзүмдүн добушумду берейин деп келдим. Мен кабыл алынып аткан мыйзам долбооруна каршымын. Бүгүнкү чыккан себебим Раушан Жээнбеков абакта эмес, бош болгон убакта сөзсүз бүгүнкү иш-чарага катышып, анын бирден бир активдүү катышуучуларынан болмок деген оюмду билдиргени келдим. Гүлзат Асылбаеванын кабыл алып аткан мыйзам долбоору элдин үнүнө каршы, биз каршыбыз ал мыйзам долбооруна. Азыркы үмүтүбүз президентте, президент вето кабыл алып, бул мыйзам долбоорун кайра артка жиберет деген үмүттө келип отурабыз. Эң негизги максатым бул азыркы учурда сөз эркиндигине болгон мыйзам кабыл алынды. Кысым бул ачык айтканда сөз эркиндигин кысуу максатында кабыл алынып жатат. Ошондуктан бул нерсеге абдан каршымын. Анткени биз 28 жылдын ичинде эң эле негизги биздин жетишкендик бул сөз эркиндиги да. Экономикалык жактан, социалдык жактан, билим берүү тармагынан биз чоң бир ийгиликке жетише алган жокпуз. Бирок сөз эркиндиги бар бизде. Кандайдыр бир маселелер болбосун, кандайдыр бир коррупционный схемалар болбосун, биз ушул сөз эркиндигинин аркасы менен биз жетип атабыз да, ошол ийгиликти жаратып атабыз да. Бирөөнүн кемчилиги болсо айтып атабыз өкмөттүн. Ал эми бул мыйзам кабыл алынып калса, биз бирөөнү критикалайт эте албай калабыз да. Бирөөнү эгер бирөө жөнүндө бир маселени көтөрүп чыксак, ал бизди сотко берсе, соттун чечими чыкканга чейин эле биздин социалдык тармактарыбызды блокировать этип салганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгерде кайсы бир коррупционный схеманы ачып чыкса бирөө, кайсы бир сайт, ошол сайтты соттун чечими чыкканга чейин эле жаап койгонго чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат да. Ошондуктан бул нерсеге биз каршы чыгышыбыз керек. Эгерде бул мыйзам президентибиз тарабынан кол коюлуп, иш жүзүн ачса, анда абдан чоң нааразычылыктар башталат да. Анткени биз ушул сөз эркиндигине 28 жыл дегенде биз эми жеттик да. Ошондуктан буга каршы турушубуз керек. Бул нерсе уланат, акциялар. Ошондуктан бул нерсени мен ойлойм, президентибиз артка кайтарыш керек. Эгерде кабыл алынып калса, урматтуу Сооронбай Шарипович үчүн дагы чоң жоопкерчилик болуп калат да. Азамат Баяманов. Бүгүнкү митингдин катышуучуларына мен сырттан келатырдай катышып калдым. Уюштуруучуларына мен абдан ичимден ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушунчалык аккуратно жанагындай расстояние кармап келишип, анан ушул жерде өзлөрүнүн пикирлерин айтышып атат. Анын эң башкысы ушул Кыргызстанда биздин эң ардактуу бир өтө мындай сактагыбыз келген эмнебиз калды? Ушул эле сөз эркиндигибиз калды да. Калгандарын бүт баарын уурдашпадыбы? Ошондуктан анан өзгөчө мына 2-3 күндүн ичинде болуп аткан окуялар, жогорку кеңештин ичинде болуп аткан окуялар, бул жарандарды жөн эле мындай кайдыгер калтырбаган окуя болуп атат. Эң биринчи мыйзамда бузуулар ошол жогорку кеңештин стенасында болуп атат. Эми ошону түшүнбөгөн депутаттарды мен билбейм, анда бул эмне деген депутаттар. Ошондуктан мен просто возмущением, как говорится, нет предела. Мына модератор айтып атпайбы, баш кесмей бар, тил кесмей жок деп. Сөз эркиндиги бул элибизге ата бабаларыбыздан эрдигинен калган мурас. Сөз эркиндигин талашып тартып алган бул кылмыш. Биз эркин элбиз, эркин жашайбыз, эркин айтабыз, эркин сүйлөйбүз. Биз элибиздин жашоосу оңолсун деп ачык айкын айтып атат эл. Бийлик аны уккузу келбесе, анда жакшы иштесин, эл үчүн иштесин. Ошондо сындар болбойт, сын пикирлер болбойт, критика болбойт. Сөз эркиндиги бул элибиздин мурасы. Ага ал кол тийбестик болушу керек. Биз эркин мамлекетпиз, эркин элбиз, Кыргызстан. Вообще издревле
кыргызский народ был очень мудрым. Мы принимали, именно народ принимал стратегические решения. Не Байманапы решали, а народ решал. Мы кочевали, мы передвигались, и мы отстояли свою страну, свою землю. Мы сейчас находимся здесь, и сейчас я также хочу обратиться к уважаемому и нашему любимому президенту Сооронбаю Шариповичу, чтобы он не слушал кошуматчаларды, чтобы он слушал тех людей, которые дают ему, наоборот, другое мнение, другой взгляд, альтернативное мнение, чтобы он слушал таких людей, а не тех, кто пытается ему подлизаться и так далее. Потому что именно люди, которые говорят альтернативу, она гораздо более правдивая. Эми бүгүнкү митинг бул жарандык коомдун митинги болуп атат. Баарыбыз ошол биздин сөз эркиндигибизге шек келтирип аткан мыйзамга каршы чыгып атабыз. Биздин ушундай максатыбыз ушул мыйзам кабыл алынбаш керек. Ал акыркы шанс бул президент да. Эгерде президент кол коюп койсо, анда мыйзам кабыл алынат. Тарыхыбыздагы сөз эркиндигибизди жоготобуз да. Бул биздин тарыхта эч качан сөз эркиндигибизди мындай тыч эмес эч кимчи. Бул биринчи жолу ошондой болуп атат. Бул биздин демократиянын эң негизги бул шартыбызды талкалап аткан болуп атат. Биздин максат ошол эркиндигибизди сактап калыш керекпиз. Анан бул мыйзам жанакы 30 эле депутат, 89 депутат деп муну мыйзамсыз кабыл алынган. Ошол үчүн муну биз четке кагыш керекпиз. Эгерде ким муну кабыл алса, булардын баары кылмышкерлер. Ошол депутаттардын баары кылмышкерлер болот. Ким кол койсо дагы ушуга кылмышкер болот. Ошол үчүн жоопкерчиликти бүгүнкү эртең тартат да. Ошонун баарын билиш керек. Биз ошол эң негизги кайрылуубуз биздин президентибизге кол койбой, мындан сырткары дагы башка жанакы мыйзамсыз кабыл алынган мыйзамдарга дагы баарын четке кагыш керек. Biz kul emezbiz. Biz kul emezbiz. Biz kul emezbiz. Друзья, даже после того, как закончится митинг, соблюдая дистанцию, можете не обязательно расходиться, да, вот можете знакомиться, встречаться, обменивайтесь телефонами, для того, чтобы в дальнейшем координированно противостоять этому злу, которое каждый день преследует цель ограничить нас в правах. Обменивайтесь контактами, дружите, поверьте мне, каждый, кто сегодня пришел, это достойный человек, это чистый человек, с которым можно смело завязывать дружбу. Друзья, поверьте, это большой показатель. Человека отличает порядочного человека от непорядочного. То, что он не ограничивается словами, он готов что-то делать и предпринимать. И каждый здесь, кто сегодня пришел, это доказал своим делом, а не словами. Поэтому, друзья, обменивайтесь контактами. У меня на странице Facebook Урмат Жаныбаев, подписывайтесь на меня. Будем координировать действия, подписывайтесь на Таджатым в Инстаграме, на реакцию, на Тазамур и так далее. То есть надо нам всем быть сплоченными. Мы сила, когда мы вместе. Поэтому, друзья, давайте вместе держаться. И будите других людей, будите, объясняйте им, что если они будут пассивными, то мы получим такую власть, которая будет нас втаптывать в грязь и при этом смеяться. Мы этого не допустим. Азыр биз бул жакта дагы да көп тура берсек, сөздөр бүтпөйт экен. Эң негизгиси биз ойлойбуз. Азыр биз өтө сылык тил менен, өтө адамча, өтө маданияттуу деңгээлде Ак үйдүн маңдайына келип, ун чукпастан мына силерге ыраазы болуп отурабыз. Урмат менен Эркинден бир да киши келип микрофон талашкан жок. 2 киши келди, түшүндүрдүк байкелерге, алар макулбуз деди. Бул силердин түшүнүктүүлүгүңөр. Силер ойгонгон жана ойлонгон жарасыңар. Сиздер бар болуңуздар. Өзүңөр бир кол чап койсоңор жарашат силерге. Азаматсыңар. Сөз адам көпчүлүк топтолгон жерде көп пикир, көп ойлор, көп адамдар болот. Ушуга Кудайыма жаратканыма 1000 мертебе шүгүр айтам. Ушул жака эч кандай агрессиясы жок. Жөн гана Кыргызстандын эркин сөздүгү үчүн, Кыргызстандын жакшы бир келечеги үчүн келип, бири-бирин урматтап, сыйлап, дистанциясын сактап, биз менен эч ким сөз талашпай, мушташпай, кырылышпай, балким ичигерде тызылаган бир ой жататтыр. Балким көөдөңөрдүгө өйгөн дагы бир
сөздер чыгып ататтыр. Бирок ошол сөздөрдү бүгүн мен мына микрофонго алып өз тилибизде кыргыз тилине жеткирүүгө аракет кылдым. Кыргызча, орусча дагы бийликке оюбузду жеткирдикпи? Жеткирдикпи оюбузду? Ошол ойду эми биздин парламент, биздин өкмөт, биздин президент өзүнүн жарандарын сыйласа, анда бир жыйынтыгын берсин, бизге түз эфир болобу, интернет болобу, теле болобу, бир маалымат булагы аркылуу ушул жүрүшкө жооп бересин. Эгер ушул жооп, ушул жүрүштөргө, ушул жакшынакай жүрүштөргө жооп болбосо, анда биздин ордубузга башкача адамдар келет. Туурабы? Алар маданият тилин түшүнбөйт. Алар деструктивдүү күчтөр. Алар талкалайт, жок кылат, магазиндерибизди жумалайт, таш ыргытат, таш боран кылат, бири-бирин кырып таштайт. Ала кандай эл, бизге ошол керекпи? Кереги жок. Ошон үчүн өкмөт, парламент ойлонсун. Биздин дагы өткөн лоялдуу, бизден өткөн маданияттуу, ийкемдүү, ак сөз, ак тил менен сөз айлаган адамдар келбейт бул жакка эмкиде. Келсе, өпкөлөрдү гана өсүп кетет бул жактан. Көргөнбүз эки жолу. Ошон үчүн биздин элдин үнүн дүрбөтпөй, элди толкутпай, жакшынакай мамилеге жакшынакай мамиле күтөбүз. Укугубуз барбы? Укугубуз барбы? Биз мал эмеспиз. Биз мал эмеспиз. Биз мал эмеспиз. Биз мал эмеспиз. Бүгүнкү кечээ кабыл алынган сөз эркиндиги закону барган сайын элдин казанын, элдин кабагын түйшөлтүп барган сайын от алдырып баратат. Бир күн келет, ошол сосуд толот. Ошол сосуд толгондо Кудай бетин ары кылсын, жаман окуялар болот. Ошондон алыс бололу. Азыр акырын келип, акырын жакшы бир тилде айтып атканда бизди уккула, элге жакын болгула. 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 Тез жакка барып кол койгула. Дистанция сактагыла. Мындан ары отура берсек, ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Биз ушу менен өзүбүздүн сөздү айтып жыйынтыктайбыз. Урмат Жаныбаев, жана Эркинбек Турбаев кызматта болду. Реакция командасына, медиктерге, милицияга, ККМБге, жарандарга жана сиздерге өзгөчө алкыш кол чабуулар. Кеттик чогуу. Кыргызстан! 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 Эркиндик! 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 Жашасын эркин Кыргызстан, кол чабуулар! Биз могу коррупционерлерге каршы, анан могу жеп жутаттарга каршы бирикпесек болбойт да. Анткени булар акырындан жөнөкөй элди кысымга алып, аз келген бизге жашоого эч шарт калтырбай койду уже буларчы. Завод, фабрикалар талап тытылган уже, жумуш орундары жок, бүт жердин баарысын ар бир метрди ээлеп барышкан тигине. Ансыз келгенсип, бизге еще оозубузду жаап койгусу болот буларчы. Анан биздин акчага отурат мына бюджетти бүт тоноп атышат. Биздин акчага айлык алып атышат да, дагы еще биздин оозубузду жаап койгусу бар. Кандайча бу? Бүт карагалачы мына, монун баарын салып атат, монун баарын булар талап атат. Бул коррупционерлер, жеп жудаттар талап атат. А мы жүрөбүз, унчукпай жүрөбүз. Биригиш керек. Биз деген элбиз, көппүз. А булар болсо саналган эле немелер бизди тоноп, талап, тытып, жашоо бербей атышат уже. Турабы туугандар? Давайте биригели. Мына телефондор бар, келгиле, биригели. Постоянно мондай митинг кылып коюп тарап кеткен болбойт. Биригиш керек. Митинг кылып коюп тарап кеткенде булар дагы бирдеме ойлоп чыгат. Постоянный күч болуш керек. Против них постоянный күч болуп туруш керек. Рахмат.